Саламатсыңар балдар. Кайрадан кыргыз тили сабагыбызга кош келиптирсиңер. Анда бүгүн биз силер менен себеп жана максат бышыктоочу менен таанышабыз балдар. Алгач сабагыбызды баштаардын алдында силер менен төмөнкүдөй сабагыбызга максат коюп алалы. Бүгүн сабагыбызда сүйлөмдөн себеп жана максат бышыктоочторду табууну үйрөнөбүз. Себеп жана максат бышыктоочторду көнүгүүчтөө сүйлөмдөрдү түзүү аркылуу аныктап табууга машыгабыз жана сабаттуу жазууга, адабий тилдин нормасында сүйлөөгө көнүгөбүз жана тарбияланабыз. Балдар, силер менен жаңы темага киришүүнүн алдында өтүлгөн темага кайталоо жүргүзүп алалы. Ар бир өтүлчү жаңы тема мурунку сабакты улап турарын абдан жакшы билесиңер. Анда суроолорго көңүл бурабыз. Биринчи суроо балдар. Мезгил бышыктооч деген эмне? Биз өткөн сабакта өткөнбүз мезгил бышыктоочторду. Туура ойлонуп аткан болсоңор, мезгил бышыктооч сүйлөмдө баяндооч менен байланышып келет. Кыймыл аракеттин качан, кайсы убакытта болуп жатканын, боло турганын жана болуп өткөнүн көрсөтөт да, качан, кайсы убакта, качантан бери деген суроолорго жооп берет. Экинчи суроо. Быйыл жаздын келиши кечеңдөөдө берилген сүйлөмдө канча мезгил бышыктооч бар? Санап көрөсүңөр, быйыл жаздын келиши кечеңдөөдө. Туура таптыңар болуш керек. Бул жерде быйыл жаздын келиши кечеңдөөдө деген сүйлөмдө быйыл деген бул мезгил бышыктооч экен. Үчүнчү суроого келебиз балдар. Орун бышыктооч деген эмне? Силер муну дагы туура ойлонуп, туура таап аткан болушуңар керек. Мен жообун ачайын. Орун бышыктооч сүйлөмдө кыймыл аракеттин кайсы бир жерде болуп жатканын, боло турганын, болуп өткөнүн билдирет. Экинчи суроого өтөбүз балдар. Бишкектен чыккан коноктор эми Токмокко келген тура. Ысык көлгө жеткенче бир далай убакыт өтөт го, Берилген сүйлөмдө канча орун бышыктооч бар? Ойлонуп көргүлө. Орун бышыктоочту сурап атат. Анда мен туура жообун ачайын. Бишкектен чыккан коноктор эми Токмокко келген тура. Ысык көлгө жеткенче бир далай убакыт өтөт го, дегенде каякка? Токмокко каякка келгенче, ысык көлгө жеткенче. Булар орун бышыктооч болот экен. Азаматсыңар, жогору. Себеп бышыктооч. Себеп бышыктооч бул деле башка бышыктоочтор сыяктуу баяндооч менен байланышта келип, кыймыл аракеттин аткарылышындагы ар кандай себебин билдирет. Мисалы, бала чуркагандыктан өпкөсү көп чыкты. Эмне кылды? Көп чыкты баяндооч. Эми ушу баяндоочко байланыштырып туруп бышыктооч табабыз. Бул жерде эмнеликтен көп чыкты? Чуркагандыктан. Бул себеби. Экинчи сүйлөмдө окуйм. Жамгыр жаагандыктан кол чатырын алды. Эмне кылды? Алды. Эмне себептен алды? Жамгыр жаагандыктан. Жакшы окуган үчүн аны ардак тактага илишти. Эмне кылышты? Илишти. Эмне себептен илиптир? Жакшы окуганы үчүн. Бул себеп бышыктооч болот. Демек, баарыбызга белгилүү болгондой, себеп бышыктооч эмне үчүн, эмнеликтен, эмне себептүү деген суроолорго жооп берет экен. Андан кийинки темабыз бул максат бышыктооч. Максат бышыктооч баяндооч менен байланышып, кыймыл аракеттин аткарылышындагы максатын билдирет. Эмне үчүн, кандай максатта, эмнеге, эмне кылууга, кандай максат менен
деген суроолорго жооп берет. Мисал келтирип көрөйүн. Биз жайкысын ден соолугубузду чыңдоону көздөп, жайлоого эс алганы барабыз. Эмне кылабыз? Барабыз. Эмнеге? Эмне максат менен барабыз? Ден соолугубузду чыңдоону көздөп. Бул максатын көргөзүп атат. Кыймыл аракетти эми келечекте аткарыла тургандыгы айтылып атат. Жогорку окуу жайына өтүү үчүн Айгүл сынакка катуу даярдык көрүп жатат. Эмне кылып жатат? Даярдык көрүп жатат. Эмнеге? Жогорку окуу жайына өтүү үчүн. Бул максат бышыктооч экен. Силер балдар байкап жаткан болушуңар керек. Себеп бышыктооч менен максат бышыктоочтун суроолору кандайдыр бир деңгээлде окшош экен. Анда биз бул эки бышыктоочту кантип бири-биринен айырмалайбыз? Себеп бышыктооч кыймыл аракеттин аткарылып бүткөн себебин билдире турган болсо, ал эми максат бышыктооч болсо, кыймыл аракеттин али аткарыла электеген, бирок ошол кыймыл аракетти аткарууга коюлган максатты билдирет. Балдар, биз жаңы тема менен дагы таанышып алдык. Анда алган билимдерибизди бышыктоо үчүн төмөнкү мисалдарга көңүл бурабыз. Анда эмесе себеп бышыктоочту сүйлөмдөргө тууралап коюп, боштуктарды толуктап көрөлү. Бала жолдогу досторуна да карабады. Ушул жердеги боштукка силер түбүндөгү тиешелүү сөздөрдү коюп окуп көрөсүңөр. Кайсынысы туура келсе, маанилик жана грамматикалык жактан. Мына ошол жоопту туура деп эсептейбиз. Тапкан болсоңор, анда туура жообун ачайын мен. Бала шашылгандыктан жолдогу досторуна да карабады. Бул жерде шашылгандыктан деген туура жооп. Себеп дегенде адам шашканда эч нерсеге көңүл бурбай тургандыгы силер жакшы билесиңер. Ал эми калгандары туура келбей калды. Кийинки суроого көңүл бөлөбүз балдар. Берилген сүйлөмдөн бышыктоочту тап дейт. Айбийке быйыл жакшы окугандыктан алыскы өлкөгө аттанганы турат. Бул тесттик тапшырма болгондуктан Асы аттанганы турат, алыскы өлкөгө, Всы жакшы окугандыктан Гсы быйыл. Кайсыл жооп келечектеги боло турган кыймыл аракетти көргөзүп атат. Силер баамдагандай эле, бул жерде туура жооп жакшы окугандыктан. Кийинки 3-чү суроого кезек берели. Берилген сүйлөмдөгү асты сызылган сөз кайсы бышыктооч? Намыс деген кыйын эмеспи? Сагынбөбү арданганынан ыйлап жибере жаздады. А. Мезгил, Б. Орун, В. Себеп, Г. Максат. Демек, арданганынан деген сөз кайсыл бышыктооч дейт. Суроо берип, талдап көрөбүз. Туура таптыңар. Демек, бул жерде туура жообу себеп бышыктооч. Кийинки суроого кезек берели. Берилген диалогдон максат жана себеп бышыктоочторду тап дейт. Мен силерге азыр диалогду окуп берем. Жакшылап көңүл бөлүп турасыңар. Анан ошол жерден кайсыл суроолорго жооп бергенине карап туруп, максат жана себеп бышыктоочторду баяндоочко байланыштырып тапканга аракет кыласыңар. Айжан, эмне кылып жатасың? Эртеңки сабакка жакшы жооп берүү үчүн китеп окуп даярданып жатам. Сенчи? Үйдө апам жок болгондуктан бөбөктөрүмдү карап сабакка анча даярдана элекмин. Бүгүн тарых сабагы болбоду, Эжей адистигин жогорулатуу үчүн курска окууга кеткен экен. Анда бизге жаңы усулдарды үйрөнүп келип, дагы кызыктуу сабактарды улантат экенбиз да. Туура айтасың. Мына балдар, бул жерден силер тиешелүү сөздөрдү ушул мезгил жана себеп бышыктооч экендигин аныктаганга аракет кылгыла. Демек, бул жерден биз жоопторун карап көрөлү. Эртең сабакка жакшы жооп берүү үчүн китеп окуп даярданып жатам деген сүйлөмдө жообунда жакшы жооп берүү үчүн деген эмне үчүн, эмне себептен деген суроого жооп берди. Бул бышыктооч кетти. Үйдө апам жок болгондуктан. Эмне үчүн? Үйдө апам жок болгондуктан. Бул дагы себеп бышыктооч. Андан кийин эжей адистигин жогорулатуу үчүн курска окууга кеткен экен деген сүйлөмдө адистигин жогорулатуу үчүн эмне үчүн кеткен экен?
адистигин жогорулатуу үчүн. Бул дагы бышыктооч экен балдар. Эмесе балдар, окуу китепти ачабыз дагы өтүлгөн тема боюнча 172 көнүгүүнү жазабыз. Бул жерде мезгил, орун, себеп, максат бышыктоочтордун суроолоруна жооп берүү менен берилген көнүгүүлөрдү көчүрүп жазып, ага жалпы синтаксистик талдоо жүргүзөбүз балдар. Бул жерде ар бир бышыктоочко бирден сүйлөм берилген, ошолорду көчүрүп жазасыңар дагы, анан жалпы синтаксистик талдоо жүргүзөсүңөр. Мисалы, мен биринчисине мисал кылып көргөзүп берейин. Бала кечиккендиктен алактап коркуп кетти. Эмне кылды? Коркуп кетти. Бул баяндооч. Ким коркуп кетти? Бала. Бул сүйлөмдүн ээси. Эмнеликтен коркуп кетти? Кечиккендиктен. Бул бышыктооч. Кантип коркуп кетти? Алактап. Бул сыпат бышыктооч. Сабагыбызды жыйынтыктоо максатында төмөнкү суроолорго жооп берели, балдар. Биринчиси, берилген сүйлөмдөн себеп бышыктоошту тап жана толук синтаксистик талдоо жүргүз дейт. Бул жерде мисалды окуп коеюн мен. Асандын мектептен алган билимдери терең болгондуктан институтта эч кыйналган жок. Ойлонуп, суроолорду берип, жалпы синтаксистик талдоо жүргүзгөнгө аракет кылып көрөлү. Эгер талдаган болсоңор, анда бир сыйра текшерип көрөлү. Мектептен алган билимдери терең болгондуктан Асан институтта эч кыйналган жок. Эмне болду? Кыйналган жок. Ким кыйналган жок? Асан сүйлөмдүн ээси. Эмнеге кыйналган жок? Алган билимдери терең болгондуктан. Бул себеп бышыктооч. Кайдан алган билимдер? Мектептен алган. Бул аныктооч. Андан кийин кайда кыйналган жок? Институтта. Бул орун бышыктооч болот экен балдар. Эгер силер ушундай типте талдаган болсоңор, анда туура талдаганыңарды белгилеп кетем. Мына балдар, бышыктооч бул маанисине карай дайыма 6 топко бөлүнөт деп мен айтып келатам. Демек, бул жерде да бышыктооч маанисине карай канчага бөлүнөт деген суроо бар экен. Муну силер туура эле табасыңар деген ойду айтып жатам. Анда эмесе, балдар, үйгө тапшырма алгыла. Себеп жана максат бышыктоочторду бүгүн тааныштык, өттүк. Мына ошого силер ар бирине 2ден сүйлөм түзүп, ага синтаксистик талдоо жүргүзүп келесиңер балдар. Инсандын инсан болуп калыптанышында эң негизги белгилеринин бири бул сабаттуулук. Мен ойлойм, силер да бүгүнкү сабактан бир канча сабаттуулукка жол ача турган илим алдыңар жана аны өз кебиңерде колдонуп жүрөсүңөр. Эмесе көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин амандыгын тилеймин.